Кудайдын чакырыгы 26 декабрь. Бардык нерседен жакшы нерсе табуу. Мындай жөндөмдүүлүгү бар адам өтө бактылуу адам деп ойлойм. Жөн эле оозунун учу менен эл көзүнө гана эмес, чындап эле бардык нерседен жакшыны таба билүү. Мындай адам бардык майда чүйдөдө да Кудайды көрө алат. Бардыгы үчүн ыраазычылык билдиргиле. Анткени Кудайдын Машаяк Иса аркылуу силерге ачылган эрки ушундай дейт элчи Павыл өз катында. Адам күнөөкөр табияты боюнча жаман нерсени көп байкайт. Кемчиликтер, бирөөлөрдүн каталары, адилетсиздик шак эле көзгө көрүнөт. Бардык нерседен жакшыны көрө билүү бул өзүнөн өзү келип калчу нерсе эмес. Бул убакытты талап кылган руханий эмгек. Ал нерсе кичинеден башталат. Таңда туруп, жаңы күн үчүн Кудайга рахмат айткандан, жаныңдагы адамдар үчүн рахмат айткандан, аларга рахмат айткандан, жашоо тартуу кылган ар кандай сабактар үчүн рахмат айткандан. Аюптун жашоосу эсиңиздеби? Ал башында келген кайгынын баарын моюн сунуу менен кабыл алып, берген да Теңир, алган да Теңир, Теңирдин ысымы даңкталсын деген. Сыноолор учурунда адамдардан, бопбос күндөрдөн жакшыны көрө алсак, бизде наалуу да болбойт. Кудайдын ырайымына жашообуз толот. Таза жүрөк менен сырткы нерселерди гана эмес, ары жагындагы Кудайдын максатын көрө алалы. Бардык нерседен жакшыны көрө билүү, кыйынчылыктарга көз жумуп коюу эмес. Ооба, алар бар. Бирок биз анын баарынан Кудайдын колдорун көрө алсак, жана Кудайга рахмат айта алсак.